Жыныстык катнаш адамдын жашоосунун олуттуу бир бөлүгү. 4-5 жаштагы балага бул тема кызык эмес. 16-17деги өспүрүм бала өзү билип алган болот. Ошондуктан бул тууралуу анын денесинде өзгөрүүлөр башталганга чейин айтып берүү керек. Кыздардын төшү чыгып, этек кири келет. Эркек балдарда түнкү полюция пайда болуп, денесине түк чыгып, үнү өзгөрөт. Биринчи адамдын физиологиясын, кыз менен эркектин айырмачылыгын, жыныстык органдар кандай функция аткараарын түшүндүрүп бергиле. Андан тышкары өздүк тазалыгы тууралуу түшүнүк бергиле. Өспүрүм бала өзүнүн тазалыгына өзү көңүл буруп, бул ден соолугу үчүн маанилүү экенин билүүсү зарыл. Мындай сүйлөшүүлөрдүн акыркы этабы контрацепция тууралуу айтып берүү. Презерватив күтүлбөгөн кош бойлуулукту эле алдын албастан жыныстык катнаш аркылуу жугуучу инфекциядан, анын ичинен ВИЧ-тен да сактайт. Бул жөнүндө 14-15 жаштагы өспүрүм кыздар балдарга айтып берүү керек. Өзүңүз түшүндүрүп берүүдөн уялсаңыз, гинекологко же урологко көрсөтүп, андан түшүндүрүп берүүсүн сураныңыз. Өспүрүм балдар өзүнүн ата-энесине караганда адистин пикирин көбүрөөк угушат. Убагында туура жеткирилген маалымат кыз жигитти опурталдуу кадамга баруудан сактап калат. Балдардын келечеги жана ден соолугу ата-эненин колунда. Маалыматты балдар психологу Асель Сүйүнбаева айтып берди.